Бишкекте 18 апрелде президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышы болду. Иш-чарага УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, башкы прокурор Курман Козулушев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, Роза Айтматова, манасчылар Рыспа Исаков, театр жетекчилиги жана башка маданият ишмерлери, манасчылар, акындар катышты. Театрдын ачылышы төкмө акындардын айтышы жана манас япасынан үзүндү аткаруу менен башталды. Манас театрдан буйруса, таланттар чыгат той дайымың алдыга чыгып эригүүгө. Мындай саамалык башында ажоодон болгон демилге. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө манас эпосы бул ата-бабалардан калган мурас гана эмес, урпактар үчүн да сакталып кала турган мурас экенин белгиледи. Ондогон кылымдарды карыткан кыргыз элинин эл катары жоголуп кетпей, өнүгүп өсүп келе жаткандыгынын эки негизги жөлөгү бар. Бири ата-баба мурасы, эне тилибиз болсо, экинчиси ошол эле эне тилибизде жаралып, көкүрөккө уюп, аң сезимибиз менен акыл эсибизге сиңген улуу манас эпосубуз. Байыркы кыргыз элинин тарыхында элдик ооз эки чыгармалар ооздон оозго өтүп, куймагылак, тубаса элдик таланттарыбыз аркылуу журтубуздун нарк насили, каада салты, үрп адаты, дили сакталып, урпактан урпакка уланып келе жатат. Ата-бабалардан калган мурастарга аяр мамиле кылуу, улуу муундардын жолун улантуучулукту, улуттук жана тарыхый каада салттарды жайылтуу Кыргызстан элдеринин руханий кайра жаралышына, андан ары маданий өнүгүшүнө багытталган шарттарды түзүү мамлекеттик саясатынын негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Манас театры жаңы имараттуу болуп отурат. Улуу өнөрдү алып жүргөндөрдүн өнөрканасына ак жол каалаймын. Түбөлүгү түз болуп, мүлдө кыргыз журтчулугуна ак кызмат кылгандардын ордосуна айлансын. Мына ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды улут сыймыгы болгон манас эпосубузду, аны менен бирге эне тилибизди, төкмөлүк өнөрүбүздү кеңири жайылтууга зор салымын кошуп келаткан Манас улуттук театрынын имараты болушу менен чын дилимден куттуктаймын. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов жаңы имараттын ачылышы башталышы гана экендигин айтты. Театрдын жаңы имараты манасчылар, дастанчылар жана акындар үчүн мыкты шарттарды түзөрүн баса белгиледи. Бүгүнкү дүйнө жүзүндө биринчи жолу ошол Кыргыз улуттук манас театры ачылып жатат да. Бул биздин ошол өнөрпоздорубузга, ошондой эле манасчыларыбызга, акындарыбызга, дастанчыларыбызга ошол биздин кыргыз элинде гана болгон өнөргө өзгөчө шарт түзүлүп жатат. Бул бүгүнкү ачылып жаткан ак имараты бул башталышы. Буга дагы бизге Садыр Нуркозовичтен дагы Акылбек Сөмөкчүдөн атайын тапшырма коюлган. Театрым бул азыркы башталгыч административдик гана имарат болот. Мындан тышкары 3000 мест алуу жана өзгөчө көрүп бере турган өзгөчө архитектурасы менен имараттары да салынат. Президент театрдын директору Азиз Биймырза уулун даңк ордени менен сыйлап, эл артисти манасчы Рыспек Исаковго, наам жана бир катар маданият ишмерлерине ардак грамоталарды тапшырды. Андан соң Садыр Жапаров театрдын жаңы имараты менен таанышып, соңунда өлкө жетекчилерине жана көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланды. Ак бата берген колуңуз, ак жолтой эле жолуңуз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктоонун жазгы жолугушууларынын алкагында Вашингтондо болгон жумушчу сапарынын алкагында Дүйнөлүк банктоонун жетекчилиги менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Жолугушууда талкууланган бардык маселелердин лейтмотиви Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы стратегиялык мамилелерди мындан ары чыңдоо, ошондой эле Камбар-Ата биргесин жана Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу боюнча Кыргызстан үчүн стратегиялык долбоорлорду ишке
ишке ашыруунун алкагында өз ара аракеттенүү болду. Мындан тышкары Дүйнөлүк банктын санариптик өнүктүрүү боюнча вице-президенти Кристин Женвейтсан менен жолугушуу болуп, анда делегация мүчөлөрүнө Камбар ата 1 ГЭСин курулуш долбоорун жана башка энергетикалык долбоорлорду санариптик колдоо боюнча презентациялар көрсөтүлдү. Энергетика тармагында санариптик технологияларды колдонуу, ошондой эле Камбар ата 1 ГЭСин куруу долбоорунун алкагында кызматташуунун деталдары Дүйнөлүк банктын инфраструктура боюнча аймактык директору Чарльз Кармия менен талкууланды. Дүйнөлүк банктын туруктуу өнүктүрүү боюнча вице-президенти Юрген Фёгеле менен жолугушууда республиканын туруктуу жана адилеттүү экономикалык өсүүнө көмөк көрсөтүү маселелери талкууланды. Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасынын кайра жаралуучу энергиянын өндүрүшүн көбөйтүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү жана жандуу экономиканы өнүктүрүү үчүн климаттык иш-аракеттерди жана реформаларды кеңейтүү боюнча амбициялуу максаттарын жогору баалайт. Салык төлөөчүлөр кабинет чекит салык чекит KG сайтындагы жеке салык кабинети аркылуу салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 100.216 онлайн маалымкат алышты. Мамлекеттик салык кызматынан кабарлашкандай, бул кызмат киргизилгенден бери маалымкат алуу үчүн 161.099 суроо талап келип түшкөн. Алардын ичинен 100.216сы берилген, 59.846 учурда баш тартылган жана 969 арыз каралууда. Эскерте кетсек, өткөн жылы октябрь айынан баштап салык төлөөчүлөргө салык органына барбай эле керектүү маалымкатты алуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Кабинет чекит салык чекит KG жеке кабинетинен маалымкат алуу үчүн арыз түзүү зарыл. Андан кийин мамлекеттик салык кызматы менен кат алышуу бөлүмүн тандап жана маалымкаттар рубрикасына өтүү керек. Карыздар тууралуу маалымкат суроо талапты алган күндөн тартып 2 жумушчу күндүн ичинде салык органы тарабынан иштелип чыгат жана берилет. Санариптик документ түздөн түз салык төлөөчүнүн жеке кабинетине жөнөтүлөт жана кагаз түрүндөгү документ сыяктуу юридикалык күчкө ээ. Белгилей кетсек, сервис салык кызматтарынын сапатын жакшыртуу, электрондук сервистерди кеңейтүү, ошондой эле салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуулукту жана убакытты олуттуу үнөмдөө максатында киргизилген. Казакстандын Астана шаарында Кыргызстан Астана бизнес форуму өттү. Иш-чара Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 18-19 апрель күндөрү Казакстанга боло турчу расмий иш сапарынын алкагында уюштурулган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен кабарлашты. Форумга Кыргыз Республикасынын президентинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, улуттук агенттиктин директорунун орун басары Жалын Женалиев биргелешкен идеяларды жана долбоорлорду ишке ашырууга жана эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын алкагында курулуш, туризм, инновациялар, айыл чарба жана башка тармактарда бир катар меморандумдарга кол коюлду. Бишкек Нарын Торгар Туна жолунун 131-чакырымында тагыраагы Боом капчык айында кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, таш түшүрүү иштери 22-апрелден 26-апрелге чейин күндүзгү саат 9:00дон 15:00га чейин уланат. Таш кулатуу иштери жүрүп жаткан учурда Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекциясынын кызматкерлери тарабынан жол жарым-жартылай жабылып турат. Буга байланыштуу Кыргыз темир жолу ишканасы айдоочуларды сапарга чыгаарда жол жүрүүнү алдын ала пландап алууга чакырат. Иш-чара Бишкек Нарын Торгар жол тилкесинде автомобиль жана темир жол транспортунун коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Балам, келдик бе? Кайда жүрөсүң? Демек, балдар менен кечип болмок иште. Тамак жейсиңби? Эмне кечиктиң? Курсагым ток. Түнкү саат 11 болду го. Эми кечиктим деп айтып атпайм ата. Балдар менен жүрүп калдым иште. Бул ирет театр сүйүүчүлөрүнө Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында кылмыштуулукту алдын алууга жана зомбулукка жол бербөөгө арналган Жашагым келет аталышындагы спектакль коюлду. Буюрса Ош облусунда 10 күндүк гастролубузду тартуулап жатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй бүгүн баягы бир жомок бир спектакль алып келгенбиз. Атайын мектеп окуучуларына жана студенттерге арналат. Ал эми биринчи спектакль жомогубуз бул табият менен таттуу мамиледе болуу максатта мектеп окуучуларына атайын жомок Бурул Калчабаеванын
биз бир тууганыбыздын жомогун алып келдик. Адан тышкары студенттер жана чоң класстар үчүн мектеп класстарына арналат Адыл Болорбек уулунун зордук зомбулукка каршы кылмыштуулукту алдын алуу максатында коюлган Жашагым келет аттуу спектаклин тартуулап жатабыз. Буюрса, ушул эле Ош улуттук драма театрында 4 күндүк спектакльдер, жомоктор тартууланат. Жана ошондой эле жерлерде, мектептерде, гимназияларда, лицейлерде буюрса ушул эле спектакльдерди тартуулап жатабыз. Театр жамааты 14 күндүк гастролду алгач Ош шаарынан башташты. Андан кийин Жалал Абад, Өзгөн, Чүй, коңшу Казакстан, Ташкент жана башка аймактарга да коюу пландалууда. Бул спектакльдер Маданият жана Билим берүү министрликтеринин колдоосу менен коюлууда. Ушул иш сапарыбызда биз Адыл Болорбек уулунун Жашагым келет аттуу спектаклин алып келдик. Ал спектакльде мен Максаттын ролун ойнойм. Ошол роль боюнча айта кетсем, бул роль мындай кандай десем, туура эмес жолго түшүп, жашоосунда туура эмес нерселерди жасап, анан кийин жаңылып калган адам, анан турмуштагы аябай чоң сыноо салган бул балага. Ата энесинен эрте айрылып, чоң энесинин колунда чоңоюп, анан чоң энеси да каза болуп калат. Анан ошондон улам бул бала мындай токсикоман болот, андан кийин сайынып баштайт, ошентип туура эмес жолго түшүп, кыйынчылык тартып, анан ушуну биз элге тартуулаганыбыздын себеби ушу жаштар ушундай жолдон ooлагыраак болсун деп, жакшы жолдорго түшсүн деген максатта койдук. Биз Талас облустук театр менен биргеликте келип, Ош облусуна Жашагым келет аттуу Адыл Болорбек уулунун спектаклин тартуулап атабыз. Жана ошондой эле кичинекей бөбөктөргө арнап Борол Калчабаеванын Биз бир тууганбыз аттуу жомогун тартуулап атабыз. Анан биз Жашагым келетти койгон себеби бул азыркы учурдагы жаш балдар арасында өтө чоң көйгөй болгон. Бул наркотикалык заттар болобу, ошол тамеки, ичимдик, ошол заттардан алысыраак болсун деген максатта коюлуп атат. Ал эми бир тууганбыз болсо, бул табият менен адамдын ортосуна биримдикти камтыган мыкты бир жомок болуп эсептелинет. Андыктан баарыңыздарды келип көрүп, эргүү алып театр менен таанышып кетүүгө чакырабыз. Биз Талас театрынын актерлору Ошто буюрса 15 күн болобуз. Андыктан Ошко ысык салам. Ош шаар бар болуңуздар, биз сиздерди күтөбүз. Апам жок. Макс. Апам жок. Чыгармачыл топ алдыда Кыргызстандын аймактарын бүт кыдыргандан кийин коңшу өлкөлөргө да чыгышат. Мектеп окуучулары үчүн Биз бир тууганбыз жомогу да сахналаштырылды. Спектакльдер Ош облустук драма театрында 15 апрелден 18 апрель күндөрү саат 11:30 жана 15:00 коюлат. Мындан тышкары мектептерге да барышат. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.